Акча табуунун эң оңой жолу Эвелан сайтында. Описаниядагы ссылка аркылуу өтүңүз жана катталыңыз. Бир күндүк, бир жумалык, бир айлык депозитке акча салыңыз. Жыйынтыгын бир күндө байкаңыз. Бардыгы сиздер үчүн. Назира Айтбекова, Элмирбек агам түшүмө кирип жатыптыр. Белгилүү алып баруучу Назира Айтбекова Элмирбек Иманалиев тууралуу көргөн түшүн жазып чыкты. Тер ичинде кыйкырып ойгондум. Таңкы 5 болгон экен. Түшүмө кирип жатыптыр агам. Артында эки сүрдүү, бирөө ак, бирөө кара чоң канаты бар эки периштеси менен туруптур. Укмуш ыр төгүп атат агам токтоно албай. Тынымсыз үнүн өктөм чыгарып ыр окуп атат. Жанында өкүл баласы Азамат Болгонбаев колунда комуз менен, ал дагы жамгыр сунду күнөктөк төгүп жатат. Жеңишбек Жумакадыр да жүрөт. Экөө тең аяр карап, эмикемди тирүү кезинде коргоп, тегеректеп атат. Агам сезимиме сезим менен эки сабак калтырып атыптыр. Биринчиси, балаңа өз каалооңду таңуулаба, өз каалоосунда эркин өстүр. Экинчиси, байлык жөнөкөй пенде көтөрө алгыс оор жүк. Чыгармачылык эркин токойдун эркин кушу бол деп атыптыр. Менин табиятыма жарашпаган, дал келбеген жакта пенделикке, көр дүйнөгө алдырып, көөдөнүм менен эсептешпей, адашып жүргөн экенмин. Ал жактан кет бул дүйнөдөн. Сенин дүйнөң башка деп атат. Сезимимде байлык адамга болуп көрбөгөндөй зындан, бакыт эркиндикте дегендеги калды. Жарыктык тирүү кезиндегидей жайдары күлүп, ыр дүйнөсүн сүйүп, чыгармачылык дүйнөсүндө жүрөт. Агам өзү көр окатка көз артпаган жан эле. Ошонусун үйрөтүп жатыптыр мага. Маалымат булагы, Арба Чегит, KG. Нурзат Токтосунова. Швейцариянын тоолору биздин тоолорго жетпейт экен. Алып баруучу Нурзат Токтосунова тоонун кызы экениме сыймыктанарын. Швейцариянын тоолору Кыргызстандын тоолоруна жетпеси тууралуу социалдык баракчасына пост жазып видео бөлүштү. Швейцариянын тоолору биздин тоолорго жетпейт экен. Көз талдырган сулуулук болгону менен арча жана шыралжын, миң түркүн гүлдүн жыты жок. Канаттанбай келгем, бир нерсе жетишпей. Бүгүн тоолор күнү. Тоолор бизди багып, тоолор бизди кубантып, тоолор душмандан коргоп келген. Ушул кереметтерибизди Кудай кут кылсын. Бээ саап, саба жасап, кой кайтарган, кожогат ышкын терген тоонун кызы экениме сыймыктанам. Биздин айылда арпа тектир, дүмүрү, эки акча деген жайлоолор бар. А сиздин айылдачы деп кайрылды көрмандарын алып баруучу. Кошумчалай кетсек, 11 декабрь эл аралык тоолор күнү 2003 жылдан бери белгиленип келет. Кыргызстандын аймагынан 4/3 бөлүгүн, башкача айтканда 75% тоолор ээлейт. Бийиктиги 7439 метрди түзгөн. Жеңиш чокусу Кыргызстандын эң бийик жери. Маалымат булагы, Заманча Гид, KG. Эрлан Андашев, ырчы, Суперинфо мага чоң мотивация берди. Эфир телесериалына саундтрек катары жазылган Эрлан Андашевдин аткаруусундагы «Кечир мени» ыры учурда элге жакшы тарап жатат. Мындан башка бир топ хит ырлардын аткаруучусу Эрлан Андашев апта каарманы. 8 жылдан бери Америкада жашап, иштеп, негизги жумушунан сырткары чыгармачылык менен да алек болгонго жетишкен ырчы менен байланышып маектештик. Саламатсызбы, Эрлан мырза? Кандай жүрөсүз? Ассалому алейкум. Гезиттин жалпы жамааты, ардактуу мекендештерим. Барыңыздарга Америкада иштеп жүргөн мекендештердин атынан салам айтам. Американын Огайо штатынын Синсианет шаарында жашап жатканыма 8 жыл болду. Өзүбүздү жергиликтүү сезип калганбыз. Кайда жүрсөк дагы ар бир кыргыздын жүрөгү Кыргызстан деп согот. Муну айтпасак да түшүнүктүү. Кыргызстанга качан келесиздер? Келгенде эмне менен алек болом деп ойлоносуз? Эртең же кийинки жылы деп айта албайм. Баары буйрук менен болот экен. Биз Америкага 1-2 жыл иштеп, кайра кайтабыз деп келгенбиз. Карасак эле 8 жыл өтүп кетиптир. Көбүнчө эмнени сагынасыз? Баарын сагынам. Жеримди, элимди, туугандарымды, досторумду, көчөлөрдү, тамактарды жана башка. Америкага баргандан кийин баалуулуктарыңыз өзгөрдүбү? Өзгөрдү. Жашоого, үй бүлөгө болгон көз карашым өзгөрдү. Жашоону сүйүп жашаш керек экен. Бир нерсени баалаганды, учурду баалаганды үйрөндүм. Жашоодогу биринчи баалуулук үй бүлө, андан кийинкиси жакшы көргөн ишиң менен алек болуу. Өзүңдү кыйнап, каалабай эптеп-септеп иштебеш керек экен. Ошондой эле өлбөй жашаачудай мамиле кылбаш керек. Анткени 5 же 10 жылдан кийин эмне болуп келерин билбейбиз. Акчанын артынан чуркап да өмүр өтпөш керек.
Чет өлкөдө жүргөндө өз өлкөңүздө болуп жаткан окуяларга көбүрөөк сарсанаа болсоңуз керек. Октябрда болгон окуяны кандай кабыл алдыңыз? Кыргызстандагы окуяларга көз салып турабыз. Бул окуя биздин убакыт менен кечинде башталды. Түнү менен көз ирмебей интернетти карап, сарсанаа болуп көрүп отурдум. Кайсы жакта болсо да ар бир мекендешибизди өлкөнүн келечеги ойлондурат деп ойлоном. Бул окуяда жаштардын көз карашын өзгөрүп жатканын, туура жолдо келе жатканын көрдүм. Менде жаштарга үмүт пайда болду. Анда маекти өзүңүздүн жашооңузга буралы. Азыр эле спорт залдан келдим деп калдыңыз. Спортко жакынсызбы? Спорт менен аябай катуу машыгып жатсам десем туура болбой калат. Ден соолугума бир аз кам көрүп жатам. Ал бизге берилген аманат. Канча байлыгыбыз болсо да ден соолугубузга татыбайт. Ошондуктан баарыңыздарды спорт менен машыгууга чакырам. Ишиңиз менен катар чыгармачылык менен алектенүү оор болгон жокпу? Көкүрөктө жаткан чыгармачылык кое бербейт экен. Адам өзү жактырган нерсе менен алектенсе, жумуш да эсептелбей тура. Менде жалгыз калган учурлар көп болот. Ошол маалда эргүү келет. Америкага келгенде чыгармачылыкты токтотуп, шашыбай убакыт көп болгондо кайра ырдап баштайм деп ойлогом. Америкада жүрүп деле ырчылыгымды улантууга Эрмек Нурбаев, Мирбек Атабеков жана Курал Чокоев түрткү болду. Эрмек Нурбаев 2 жыл мурун Америкага келгенде мени музыкалык долбооруна тартып кеткен. Курал Чокоев менен телефондон сүйлөшүп жатканда азыр иштөөгө мүмкүнчүлүк болуп жатса, аны эмнеге эртеңкиге калтырасың, иште деген. Мирбек Атабеков менен жолдо баратып ырларымды угузам. Ал дагы ушул ырларды чыгарышың керек деген. Ушул адамдар түрткү болуп кайрадан ырдап чыктым. Баштап алгандан кийин токтотконго аракет кылып жатам. Азыр кечирмени ырыңыз жакшы алынып жатат. Ушул ыр тууралуу айтып берсеңиз. Бул ыр эфир телесериалынын режиссеру Нарбото Нарбаевдин сунушу менен саундтрек катары жазылган. Сөзүн Эрнест Түмөнбаев жазды. Обону мага таандык. Негизгиси ыр чын жүрөктөн жаралды. Эл жакшы кабыл алат деп күткөн эмесмин. Жүрөктөн чыккан ыр жүрөккө жетет деген чын экен. Эл ырымды угуп жатканы чоң сыймык. Бул бизге чыгармачылыгыбызды мындан да мыкты деңгээлде улантууга чоң күч-кубат берет. Сизден мыкты чыгармаларды күтөбүз. Былтыр ырчы Ирина Шот экөөңүздү аткарган Жаным ыры да элге жакшы алынган. Бул ыр Суперинфонун тандоосу боюнча жылдын мыкты ыры аталган. Алдыда Ирина Шот менен дагы дуэт аткаруу планыңызда барбы? Учурдан пайдаланып Суперинфонун жааматына ыраазычылык билдирем. Добуш берүүнүн акыйкат жүрөрүнө былтыр өзүм күбө болдум. Бул бизге чоң мотивация болду. Ирина Шот менен пландар көп. Алдыда сизден кандай жаңылыктарды күтсөк болот? Ырчы айым менен ырдай турган бирге болом деген ырым бар. Кайсы ырчы кыз жеткире ырдайт деп ойлонуп жатам. Мындан тышкары испан тилинде бир ырдын үстүнөн иштеп жатам. Алдыда мыкты деңгээлдеги өзгөчө концертимди берүү максатым да бар. Максатыңыз ишке ашсын. Быйылкы жылдын дүйнөлүк окуясы тууралуу сурагым келип жатат. Пандемия учурунда Америкадагы көрүнүштү айтып бериңизчи. Ооба, бул жылы бардык өлкөлөргө терс таасирин тийгизген апат башталды. Кыргызстанда элдин бир муштун болуп бири-бирине жардам бергени жакшы көрүнүш болду. Ал үчүн сыймыктандым. Чет жактагылар да колубуздан келген жардамыбызды бердик. Америкада өкмөт элине кол сунуп жатты. Бул жакта жардамга муктаж адамдар жокко эсе. Анткени баары жумуш менен камсыз болгон. Элге бир топ жеңилдиктер берилди. Мисалы, насыясы барлардын насыя төлөө мөөнөтү 3 айга узартылды. Бул жакта да насыя алгандар көп. Ал эми жумушсуз олтуруп калган ар бир үй бүлөгө $1200 берилди. Пандемияда элге көп кыйынчылык деле келген жок. Анчалык көйгөй жаралаган көргөн жокпуз. Америкадан кандай үлгү алсак болот? Бул жакта эл мыйзамды ыйык тутушат. Мыйзамды сыйлоо, бул тартип, өнүгүүгө карай жол. Мыйзам үстөмдүк кылган үчүн бардык кызматкерлер өз иштерин жоопкерчиликтүү аткарышат. Адамдар бири-бирин сыйлоону, мамиле курууну да билишет. Мисалы, жолдо полиция тосса, ал жаранды сыйлайт, өзүн тааныштырып, эмне себептен токтотконун гана айтпастан, эмне үчүн жол чырактан туура эмес өтүп кеттиңиз, балким буга мажбур кылган себептер болдубу, деп сурайт. Кечиресиз, байкабай калдым же дагы башка себепти айтып, түшүндүрүп бере алсаң кое берет. Кыргызстанда майя айдоочуга кыйын болот. Айдоочу тараптан да сыйлоо жок. Биз мамиле курганды да үйрөнүшүбүз керек. Жөнөкөй мисал, Кыргызстанда бирөө-бирөөнү тиктеп карап калса, эмне карайсың, жакпай жатамбы деп орой сүйлөп кирет. Америкада мындай учурда ал сага жылмайып салам деп коет. Ушундай үлгүлөрдү алсак болот. Маегиңизге рахмат, ишиңизге ийгилик. Маалымат булагы Суперчекит KG.